Жалпы аянты 6 гектарды түзгөн жерде жаңарык мал базары ачылды. Мына бир эле мисалды айта келсек, эгер сиз кой малын сатам десеңиз, сиз бул жерге киргизип, бекитип койчу жерлерин дагы абдан жакшы шарттары түзүлгөн. Эң башкысы биздин Ысык Көл облусунун эли үчүн башында малын алып сатууда бардык шарттар түзүлүү менен бирге кирүү акысы дагы акысыз болмокчу. Жаңарык мал базарында 4 түлүк малдын түрүнө жараша сатууга ылайыкташкан атайын орундуктар дайындалган. Буга чейин Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан дагы мал базарлардын шартын толук кандуу түзүү тапшырмасы берилген. Ысык Көл облусунун элине мал алып сатууда мындай шарты бар мал базардын ишке кириши жакшы көрүнүш экендигин мал базардын ачылышына келгендер билдиришти. Менимче жакшы болду. Анткени бул мал базардын кенендиги, условиянын баары создавать этилиптир, биз көрдүк баарын тең. Биякта жанагы алыстан келген кардарларга да жакшы экен. Баягы Токмоктон келет, Казакстандан келет, ошолорго да мындай столовый өзүнчө гостиницасы бар экен. Алар деле мындай жакшынакай эс алып, бияктан эртеси малын алып алып кетип калат да. Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү ачылыш аземде сөз сүйлөп, облус тургундарына мал алып сатууда жакшы шарт түзүп берүү башкы максат экендигин айтты. Элге татыктуу тейлөө кызматын көрсөтүш керек. Келген жагы логистика кирип чыккан жагы жеңил болуш керек. Ошол эле учурда малды түшүрүп жүктөө дагы жеңил болуш керек. Ошол эле мезгилде коопсуздугу, ошол эле мезгилде ушул жака тыгын болбой кирип чыккан эл өзүнүн малын жакшылап ушул жерде сатып же сатып алып, элдин ичиндеги мындай карым-катташуу, соода иши жакшы жүрүш керек. Ошонун негизинде бүт ушул базардын ичинде болгон шарттар эске алынып, эл үчүн ыңгайлуу шарт түзүлдү десек туура болот. Ачылышка келгендерге мал базардын шарты менен толук тааныштыруу болду. Жалпы аянты 6 гектарды түзгөн мал базарда мал доктурлары иш алып барып, мал дарылоочу клиника дагы ишке кирмекчи. Элдин малын сапаттуу дарылап берели деп атабыз. Кудай буйруса. Ошо сарайда салдык. Например, Чолпонто же башка областтардан келип калса, породистый мал бар, жылкы, уй, кой, аларга стационар больница. 5 күндөн 10 күн, 2 жумага чейин дарылап беребиз да. Алыстан келген жарандар үчүн жатакана каралып, автоунаа токтотуучу жай, тамактануучу ашканалар дагы иштемекчи. Мал базарга кирип чыгууда тыгын жаралбаш үчүн кирип чыгуучу жагы да каралган. Жеке мал базарды ачып жаткан ишкер Кантемир Байзаков түзүлгөн шарттар боюнча токтолду. Болгон шарттар бар түздүк. Алыстан келген кардарларга биякта жатакана, ысык тамак баарын уюштуруп бердик. Мал байлоочу жайлар мына бу жерде өзүңөр көрүп тургандай эле